Көп жактан тыюу салат дейт. Сага болбойт, иштебейсиң, үйдө отур деп мен өзүмдү башкача сезип кетем. Динди карманганы, кылганы жакпайт дейт. Эми кээ бир эркектер бар, көр такыба деген эркектер бар да. Аялдар үйдө отуруш керек, аялдар чыкпаш керек, аялдар иштебеш керек, аялдар эч нерсе кылбаш керек, аялдар илим албаш керек. Караңгы түшүнүк. Шариатка топ келген абалда аялдардын илим алуусу дурус. Шариатка топ келген маселеде иштеген дурус. Эгерде күйөөңүз бүтүндөй бардык нерсени чечип берип атса, сиздин иштегенге муктаждыгыңыз жок болсо, жөн эле хобби катары иштейм десеңиз, аны иштебегениңиз дурус. Кандай жыргал? Эки этаж үйүңүз болсо, кондиционер болсо, телевизор бар, интернет бар, үй толо китеп. Үйдө жыргап отурбаш керек да. Анан кимге барыш керек? Өзүнүн досторуна барып, көңүл ачып келсин, анча-мынча барып, базарга барып, базарлык кылып келсин, болду. Иштебемде, иштегенде жакшы эмес. Кана мен азыр иштебесем да, сону үйдө отурсам. Эртеден саат 8-де уйкуң бышпай барып, ишке барып, кечки саат 8-де келген жакшы эмес. Болгон аялдар баягы сонун жашоодон өзүн кыйнагысы келет да. Бирок муктаждык болуп атса, эки тараптан иштеп, анан бир жашоону бир туура нугуна салалы деген болсо, шарият уруксат берген нерселерди иштесе болот. Биздин Ханафи мазхабта аялдар сот болуп иштесе уруксат дейт. Демек, ошого окшогон сот болуп десе баардыгы сот болуп, жүрөгү карайып кетип, анан баарын сотто балдарга тарбиясы начар болуп кетпесин. Аялга медициналык жактан, тиш доктор жактан, аялдарды жасоо, ушу окшогон чач кыскарткан аялдар иштесе болот. Жалаң аялдарга. Аялдардын сулуулап берсин күйөөсүнө, сонун кылып жөнөтсүн. Тырмагын жасап берсин аялдардын, чаптап эмес, жасап берет го жакшынакай кылып. Чачын кыскартып берсин жакшынакай кылып. Тиш докторлар чыксын, стоматологдор, аялдар. Эркектерге барып оозуңузду деп ачып, оозуңузда жыт, анан чириген тиштерди алып көргөзбөй, эмне кылыш керек? Аял стоматологдорго барса, эгерде мен аялымды окутпай койсом, бул аялымды окутпаса, стоматолог каяктан чыгат? Кимге барат? Анан кай эркекке барат? Андан да жаман болот. Мен өзүм эле болоюн, болду, менин аялымсың, мен үйдөн чыкпа, сен окуба, менин кызым да окубасын, мен кийин ал болбойт, ал эгоисттик болот ал. Коомду көтөрүү үчүн, коомду оңдоо үчүн бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Аял врачтар чыксын, аял гинекологдор чыксын, аял педиатрлар чыксын, бардык аялдар, хирургтар чыксын, аялдар. Анан эми коомубуз ушундай экен, бир аралашуу болот эми. Азыр биз эмес, ушу укмуш болду деген Саудияда деле, укмуш болуп кетти деген башка араб өлкөлөрүндө деле, Туркияда деле аралашуу бар. Эми мындан сактануу, ал үчүн башка бир мамлекет курулуп, билбейм, ошондой болуп кетпесе, биздин өмүрүбүз жетпейт. Эми ушу анча-мынча аралашуу бар, бирок ошону шариаттын талабына ылайык кылып, ашыкча сүйлөбөстөн, муктаждыкка ылайык гана сүйлөп, жалгыз калбастан иштеген дурус эле. Эми күйөөңүзгө анын тарбиясы кандай, анын көз карашы кандай мен билбейм, бирок ошол шариаттын көз карашында, шариаттын талабына ылайык иштеген болсо, же болбосо илим алган болсо, зыяны жок иншалла.